Илдет учурунда ушул коомду карап туруп дагы бир жазып койгон бир сатираңыз бар болсо керек дейм. Бир эмес, көп сатира. Ошонун бирөөнү бир уксак оозуңуздан. Эми ол сатира ойноп отурган. Мен мындай кыскача немесин айтып берейин, эпизод деп коеюнчу мындай. Бир айылга жогору жактан комиссиялар келип, айыл өкмөттү издеп тоолот. Ой, каякта жүрөсүң сен? Не болуп кетти? Ой, чет мамлекеттен кишилер, комиссиялар келип, биякта элдин баары ызы чуу болсо сен түшпөйсүң. Жок, жакшы эле. Бул карантин маселеси кандай болду? Ой, бизде эч ким ооруган жок, бизде жакшы. Биз деген тоодо жүрөбүз да, биз деген эмнеге биз ооруйбуз? Маселе жок бизде. Бирок немени тосуп койдук мындай кылып. Ооруган адам жок. Таң жок эч ким. Жок. Таң көрө. Бул кишилер келген экен. Эмне келиптир? Эми ооруган адам болсо акча беребиз дешкен экен. Канча акча берет экен? Эми адам ооруганда жараша, санына жараша берет экен. Кечирип койсоңор, өзү оору кандай болгондо ооруйт? Бизе мындай температурасы көтөрүлүп, жөтөлгөн. Эртең менен менин аягым как раз температурасы көтөрүп, түн менен жөтөлүп чыкканда, онда бар экен сен. Мына $50,000. Анда биз кеттик, жакшы которсоңор, дагы бир кошуна неметип атты эле. Ошондо жазып киргизип койсок болот. Анан оорудан өлгөндөр бар, таң көрүп кече бир өтүп кетти эле да, каап бир күнгө отуруп атыр да. Мени отуруп, болсо айтып турам силерге. Бир адам бир адамга жуктурса, ошол биздин жеңишибиз болот. Сен ошону жакшылап карагын, макул, сөзсүз карайбыз. Деген бир сенка бар да, бул мындай да, бүгүнкү адамдардын ойлонуп атканы ушул маалыматтын мындай бар экендиги интермедияда чагылып турат да, ошондон анан кийин бул жөнүндө айтылат.